Альп чокуларында тоолор жылышууда. Эзелтен жаткан мөңгүлөр жарылып, ээрип жатат. Ричард чоң атасы жана атасы сыяктуу гид болуп иштейт. Тоолордогу түбөлүк тоң муздар эрип, аска таштар көбүрөөк кулап жатат. Кышында кар аз жаагандыктан мөңгүлөрдө жаракалар көбөйүүдө. Бул биздин ишибизди кыйындатып жатат. Андыктан өз коопсуздугубузду көбүрөөк ойлоо ишибиздин бир бөлүгү болуп калды. 20 жылдан бери гид болуп иштейм. Мурда мындай маселе жок болчу. Швейцария боюнча түбөлүк тоңдун эришинен улам аска таштар кулап, альпинисттер баскан жол буулуп калган. Бирок бул өзгөрүүлөр быйылкы ысыкча айдан бир топ мурун эле башталган. 1930 жылдан бери мөңгүлөр жарым эсеге азайды. 20 жыл мурун бул мөңгү чындыгында алда канча чоң болчу. Менин артымдагы асканы карасаңыз, андагы муздар бир нече жыл бою ээрип отуруп, асканын өзү көрүнүп калган. Ал эми бул шуулдаган үнгө кулак салсак, ал муз эрип, өрөөндөргө карай ылдый агып жаткан суунун добушу. Биз бул жерде биринчилерден болуп басып жүргөн адамдар болсок керек. Бул жер миңдеген жылдар бою муздун астында жаткандыктан көрүнчү эмес. Эми калган музду климаттын өзгөрүшүн кесепетинен коргоп калуу үчүн аны ороп коюшкан. Мөңгүлөр туристтик жай болуп саналат. Ал эми муздун эриши жашоого коркунуч туудурат. Лыжачылар үчүн аркан жол курулуп жатканда биз музду 5 сантиметр казууга туура келди. Анткени муз ушул деңгээлде болчу. Ал эми бул 23 жыл мурун болчу. Караңыз, артымда мөңгү азыр кайда? Мөңгүлөр кышкы карды топтоп, жайында сууну акырын бошотот. Бул Европанын дарыялары жана айыл чарбасы үчүн зарыл суу. Окумуштуулардын айтымында глобалдык жылуулануу бул табигый процессти жок кылып баратат. Ушул кылымдын аягында бизде муз эң бийик жерде гана болуп калышы мүмкүн. Деңиз деңгээлинен 3500 метрден жогору жакта гана болмокчу. Бирок бул жерде сиз көргөн нерсе негизинен жок болот. Эгер бул муз жок болсо, мындан ары суу болбойт. Биздин дүйнө улам жылып баратат. Мөңгүлөр температуранын өзгөрүшүнө өзгөчө сезгич келет. Аларды эң жакшы билгендер бизге бул эскертүү деп билишет. Бизде чоң көйгөй бар. Бул жердеги гана эмес, мен Европанын бардык жериндеги көйгөйдү айтып жатам. Бул мөңгү, бул суу дыйкандар үчүн. Биз ичкен суунун бир бөлүгү. Мөңгүлөр жок, кантип жашайбыз билбейм. Соңку божомолдорго ылайык глобалдык температуранын көтөрүлүшү 1,5 градустан ашпаса, муздун бир бөлүгүн сактап калышы мүмкүн. Бирок ага жетүү үчүн климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү үчүн реалдуу күч аракет талап кылынат. Ансыз Европанын мөңгүлөрү ондогон жылдардан кийин жок болуп кетиши мүмкүн.